8-9, 10, 11 класстардын катышуусу менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп Алкул Осмонов агайыбыз жазып кеткен. Ушул бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге Чолпон Ата шаарында жайгашкан Киров орто мектебинин жаштардын үнүн сиздерге буйруса жеткизгенге ниет кылып турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Келечек ушул жаштардыкы. Андыктан ушул жаштарыбыз кандай жүрөт, жаштарга кимдер тарбия бериш керек? Ушул жөнүндө сиздер менен сүйлөшөйүн деп ниет кылдык. Бүгүнкү биздин коногубузду тааныштырып өтөйүн анда. Коомдук ишмер, белгилүү коомдук ишмер, Дилмөрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажет Чотонов. Биздин ата-энелерибиз айтып калат, азыркы биздин жаштарыбыз тескерисинче тилибизди албайт. Укпай калды деген дагы ата-энелер бар. Эже агайлар дагы айтып калышат, бизде рекетчиликтер көп. Рекетчилик, талап тоноо деген маселелер көбөйдү. Жана тескерисинче жаштарыбыз айтат, биздин ата-энелерибиз, эже агайларыбыз бизге туура эмес талим тарбия берип атат. Өздөрү мас болсо, алар кайсыл тарбияны берет деген дагы жаштарыбыз бар. Анда кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, анда жаштардын оюн чогуу сиздер менен бир курсак, бул жерде жаштар жана ата-энелер жана мугалимдер биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Анда ушул биздин жаштарыбыз айтып өткөндөй, ушул биздин азыркы конокторубузга кеп кезегин берсек, ушул жаштарыбыз кандай жүрөт, ушулардын талим тарбиясы канааттандырабыз силерди. Ата-энелер азыр балдарды жакшы тарбиялабай жатат. Алар балдардын бакканын тарбия берип жатам деп ойлоп атат. Ошон үчүн биздин балдарыбыз жанагындай көп жаман ишке барып атат. Рекетчилик болуп атат, тамеки чеккени бар, мушташка бар, сабак окуганы бар, мына шаарга барып бузулуп кеткени бар. Кээ бир ата-энелер туура эмес үлгү көргөн атат өзүнүн балдарына. Ошо өздөрү ичип жүргөнү бар, чегип жүргөнү бар, дагы ушундай болот да. Ошон үчүн ошо биздин балдардын тарбиясы туура болбой жатат да. Анда биздин жаштарыбыз бар, жаштардын үнүн уксак. Үйдө туруп алабыз. Анткени ар бир баланын өзүн зависит этет. Мен каршымын. Ата-энелер балдарын жакшы эле тарбиялайт азыр. Өзлөрүнүн колунан келгенче эле жакшы эле тарбиялайт деп ойлойм анан. Мен, например, менин ата-энем өзү бизди, менин бөбөгүмдү жакшы тарбиялашат да, мен ата-энелер жакшы тарбиялабайт деп. Ар бир ата-эне өзүнүн балдарын жакшы жолго түшүн деп ойлошот да, анан ар бир баланын өзүнөн зависит этет деп ойлойм, жаман жолго баргандарын. Өзүнөн, Чолпонбек кызы Санат, менин оюмча бул ар бир эле ата-эне өзүнүн баласына туура тарбия берүүгө аракет кылат. Эч бир ата-эне өзүнүн баласына жамандык каалабайт. Бул балдардын бузулуп кетиши жана сиз айткандай бузулгандардын бул коомдон көбүнчө ушул коомдон болуп калат. Анткени азыркы коомдо бул көп жаман нерселер бар. Ар бир эле ата-эне өзүнүн баласын туура жолго түшүрүүгө аракет кылат. Жакшы. Жаштардан барбы дагы? Кембердиев Элдар, мен каршымын сиздин мамилеңиз боюнча. Анткени ар бир ата-эне оюна, ар бир ата-эне өз баласы үчүн жүгүрөт, балам деп чоңоюп өстүрүп келет да, жакшы тарбия берейин деп аракет кылып, ушу баланын кийин чоңойгондо ыраазычылыгын күтөт ар бир баланынчы. Анда дагы баланын өзүнөн дагы көбүнчөсү зависит этет. Бала өзүн кандай алып жүрүш керек, өзүн биринчиден адам киши өзүн биринчи тарбиялап болуш керек да. Ушундай. Мен сурап бердим, сен чимно күчүнпөйбү, эмне алда прическа. Атаңызга айтпайбы, эмне мындай көзүңө чачың түшүрүп алды деп айтып айтпайбы? Биздин ата-энелерге да айтып калышат, мисалы, сен чачың өсүп кетти десе, жок, азыр мода, Корей фильмдерин көрүп өтө таасирленип, анан ошого барып катарга туруп, мода угугандар да бар. Ошол баягы тарбия кирет бул дагычы. Анан ошонун канчалыгы туура же туура эмес же балким силер жашсыңар. Мен ушу жигитке берет, сен атаң эмне деп тарбия берет? Алда чачың көзүңө түшүп калды. Айтабы бир нерсе, эмне көзүңө түшүрүп алдың деп же айтпайбы? Апам кез-кезде айтып калат, чачың алдыр деп, эми
ар бир ата эне башка бала өзүнүн баласын башка баладан кем калтыргысы келбейт да. Ошончуктан көп унчукпайт да. Демек сен апаңдын сөзүн укпайт эле экенсиң да? Жок, эмнеге угам? Жок, ал мага көп деле унчукпайт алдыр депчи. Просто башка балдар деле көрүп азыр ким кандай жүрөт, ар бир баладан кем калтыргысы келбейт просто. Ушу көзүңө мындай чачың түшүп кетиптир да, көрүнүп мындай баягы ыңгайсыздык туудурбайбы? Жок. Жок, жакшы. Бактиев Улан. Бул балдардын эне таасынан эле эмес, кругтан дагы болот да. Круг балдар кайсы балдар менен жүрөт, ошолордон да зависит этет. Силердин чөйрөңөр кандай, досторуңар? Досторум да жакшы, ишпей, чекпейт ошол. Кер круглар да бар да. Бардыгы молдолорбу? Молдо эмес, бирок туура жолдо жүргөн балдар. Кандай балдар? Ишпейт, чекпейт мындай. Ягуар ичип көрдүңөр беле? Андай иш көргөн эмес. Андайлардан ягуардан канча балдар өлүп калып атат дейт ошолор. Өлүп калып атат дейт, ошонтип ичпейсиңер, Сен ичпейсиң, убагыбыз билебиз аларды. Өлбөйүн деп ичпейт экенсиңер да? Жок, андан эмес, ден соолукка зыян да бар. Ден соолукка зыян. Тарбияланганда кандай? Түз жүрүк киши бол, адам бол кийинче. Адамгерчиликтүү бол. Дейт, эже агайыңар эмне дейт? Ажелер деле ошондой эле айтат. Жакшы. Мисалы мына кээ бир ата энелер силер балдар айтып атсыңар, силер биздин ата энелер жакшы эле тарбиялайт деп. Туура? Ана мисалы ата энеңер жаңы жылда дасторконун үстүнө арак коюп, кичине шампан ичип, анан аталарыңар Айаш апаңар менен билейт, апаңар Айаш аталар менен билейт, кучакташып. Ушундайлар болуп атпайбы, туура? Негизи эле майрамда. Тарбия же тарбия эмес? Ушул көз караштар кандай? Ушул тарбияга киреби же кирбейби? Силер мындай таасирленесиңерби? Анда биздин эжелердин сөзүн уксак? Мунун таасири аябай эле чоң. Кичинекей чагында ата эне баласы үчүн мындай эме турат да, баласыначы кичинекей чагынан эле үйрөтөт. Киши конок келгенде үйгө балдарым кирбегиле, төрүк үйгө депчи. Ана бала кичинекей чагынан эле канына сиңип калат да. Ал балдар деген ата энесине Аяш апалары деп айтпайсыздарбы? Келгенде ал үйгө кирбейт. Кирбейт да, бала деген билбейт анычы. Ошондой да. Мен ойлойм, жок эме баягы турмушта ар кандай эле болот да, баягы үйүнө чакыргандан кийин, конок болгондон кийин өзлөрү билишет да, ырдайбы, бийлейби, алар өзлөрүнүн эрки да. Бирок бул жерден балдары көрбөйт дегенди мен мааниде айтып атам да менчи. Бул да көргөзбөй. Көргөзбөй кыла берсе болот, эже? Эми баягы тиги има аша чегип кетпейт дегиле. Чеги менен, Чеги менен. Чеги менен кылса болот, Биякта биздин абаларыбыз бар экен анда. Негизи тарбиялап турган адам өзү тарбиялуу болуш керек да. Эгерде өзү тарбиясыз болсо, баласы да тарбиясыз болот. Айталы, ийри кайчы түз кеспейт да. Түз кесиш үчүн кайчы түз болуш керек. Ошондуктан ата эне, мугалим үлгү болуш керек. Айталы, мугалим арак ичет, тамеки чыгат, мисалы, андай жок бизде. Эми окуучуга кантип тарбия берет? Арак ичпе, тамеки тартпа деп. Эми жанагы айтты, биз балдар, ата эне балдарга туура тарбиялашка аракет кылат. Айрымдар туура тарбия беребиз дейт, туура эмес жолго баштайт. Эч бир арак ичкен ата эне баласына арак ич деп үйдө оозуна куйбайт. Эч бир ата эне тамеки тартса балага же кызына могу тамеки тарт дебейт. Ошол бала чөйрөгө да бузулуп кетет да. Чөйрө да бузулуп кетет. Анткени чөйрө ошондой шартты түзүп берген. Айталы, мектептердин жанында арак саткан камоктор бар, тамеки саткандар бар, түнкү дискотекалар бар. Ушул шарт түзүп берген. Мисалы, азыр кайсы дүкөнгө кирсе, арак десе, аракты берет балдаргачы. Билген андай берсе. Сиздин канча балаңыз, канча кызыңыз бар? Менин 2 кызым, 1 балам бар. Ошолорду кантип тарбияладыңыз? Азыркы сиз айткандай, ошол туура мындай түз кайчылардан канчалык деңгээлде бар? Мен кыздарымды, балдарын дин жолунда тарбияладым. 2 кызым тең хижап кийет, жабынып жүрөт. 1 балам медреседе окуган, азыр 1 кызым Шалчада иштеп атат, аңгыз тилин билет, 5 тилди билет. Ал эми кичүү кызым Россияда, Турцияда Бурса деген медресени бүтүп келген. Атым Шабдан, өзүм мугалим болуп иштейм. Шабдан абабыздын, атабыздын сөзүнө кошулаткандар барбы? Суроолор же сунуштар? Мен суроо бар. Мына сиз айттыңыз да, эч бир ата балдарын арак ичпейт, эч бир ата балдарына тамеки чектебейт деп. Анан бирок кээ бир аталар өздөрү акырындап арак ичет, өздөрү тамеки чегет. Бул
тарбия же тарбия эмес? Тарбия эмес, анткени арак дейт жамандыктын энеси дейт да. Арак дейт бул эң жаман нерсе дейт да, бузулуштун тамыры дейт. Эгерде ошол ата-эне өзүнүн үлгүлүү нерсесин көрбөсө, ал тарбия эмес. Айтып атпаймынбы? Кандай болгондо тарбия болот? Үйдө бизге азыр талашып атабыз да тарбиянын жолдорунчу. Динде айтып койгон, мындан мурун эле кандай кылсаң балаң жакшы жолдо болот. Кандай жүрсөң өзүң кандай жакшы болот. Мисалы айтып коеюн. Азыр дин десе чочулайбыз. Куранда бүт адеп ахлак жөнүндө айтат. Адамдын сүйлөшү, адамдын мамилеси, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, күйөөсү аялына кандай мамиле кылыш керек, кошунага кандай мамиле кылсын, мейли динде болсун, динде болбосун, ага кандай мамиле кылыш керек, бүт айтылган. Тырмактан башка чейин айтылган да булчу. Чоң рахмат аба. Урматтуу жаштар, баягы биздин азыркы аталарыбыз айтып өттү. Балким силер кошулбайт болушуңар керек, мен да кошулбайм. Баягы той топур деген бар, мисалы эми жакында мисалы майрамдык кечелер болот, мисалы 11-ди бүтөсүңөр, жогорку окуу жайга окуйбуз дегендер бар тура. Анан 11 жыл окусаңар, анан бир күндө ошол бир эле күн болот экен майрам. Анан кийин жакшы сөзүңөрдү ошол каалоо тилегиңерди айта албай каласыңар да тура. Бир аз жок дегенде баягы шампанский аттырып, ошону ичип, мындай майрамдаса болот да, чеги менен же болбойбу? Болот, ошону кантип майрамдасак болот? Мындай жөнгө салсак болобу? Силер кантип майрамдайсыңар? Кандай пландаштырып атасыңар алдыда? Ичимдиги жок майрамдайсыңар силер. Анан ичимдиги жок эмне кээде? Мисалы? Ал бүтүрүү кечеси деген кандайдыр бир шампан атып, анан дагы башка бир ичимдиктерди кошпой эле мындай деле майрамдаса болот. А мындай деле каалоо тилектер чын жүрөктөн айтыла берет да. Кереги жок ал шампандардын бардыгы. Ичпейсиңерби? Бир да ичип көргөн жоксуңар, Мен силерге каршы чыгып атам да бул кызга. Балким ичимдиги жок майрамдаса болбосо керек балким. Эмнеге ичимдиги жок? Эмне биздин жашообуз ичимдик менен чектелип калды беле? Ичимдиги жок эле майрамдарды майрамдайбыз. Эмнеге? Ичимдик бул деген кандайдыр бир тозокко жетелеген нерсе да. Айтып атпайбы, ичимдик бул баягы тозоктун энеси депчи, ичимдиги жок эле майрамдайбыз, ичимдиги жок эле баягы чын жүрөктөн сөздөр айтылат. Ичимдиги жок болсо жакшы биле албай каласыңар да. Ичип алсаңар бир аз баягы мындай энергия кошулуп. Энергия мындай деле бар, өзүбүз жаш болгондон кийин эмне денелерибиз кыймылдабай калган жок да биздин. Ичимдиги жок эле кыймылдайбыз, ичимдиги жок эле бийлейбиз, ичимдиги. Музыкасы жок деле бийлей бересиңерби? Жакшы. Анда жаштар сүйлөсүн. Мисалы мына кээ бир ата-энелер кыздарына барбай деп айтпайт да. Анан кыздардын бүт баары жанагындай день рождениелерге, анан жанагындай школьный вечерлерге кете берет экен да. Бул тарбиясыздын бир белгиси да. Тарбия деген мисалы жибербеш керек, чоңойгон кызды жибербеш керек. Кечкизин чыкпасын, үйүндө отурсун деп. Анан кээ бир ата-энелер айтпайт ошону. Анан кыздар ошо кечке чейин, кээ бирлери түнү менен жүрүп берет экен да, ошо вечерлерде. Саркул кызы Жазира. Мисалы үчүн ар бир ата-эне өзүнүн баласы үчүн жооп берет. Мисалы үчүн кыз киши бир жака мисалы үчүн кечки кечелерге суранса, ата-эне жибербей деле койсо болот. Мисалы үчүн менин үйдөгүлөр эч жака жибербейт кечкисин. Жибергенде да чеги менен жиберет. Мынчада кеттиңби, саат мынчада кайра үйдө бол деп жиберет да. Ошон үчүн ар бир ата-эне деле өзүнүн кызын карайт, өзүнүн баласын карайт. Ошентип жиберсе деле болот да. А сиз айтып атпайсызбы, кечке эле жүрө берет депчи? А эмнеге жүрө бериш керек? Если кыз киши ата-энесинин сөзүн укса жүрбөйт, канчада кел деди, ошол убакта үйүндө болот да. Жакшы, мисалы азыркы мисалчы биздин кыздарыбыз кээде эми силердин жаштык кез бир келет да. Анан жакшы ойноп күлүп алыш керек, ачууну ачуу басат деп кээде аябай сону майрамдайбыз го. Ошолорго силердин көз карашыңар кандай? Ата-энеңер силерге мындай туура багыттуу тарбия берип атат. Мисалы мен азыр мындай да, мына кээ бир кыздар кетет ата-энесинен суранып алып. Анан кийин бизде телевизиондо реклама коет да. Разыскивается Баланчаева Гүлнара 17-де, мынчанча 23 апрелде чыккан жок. Кетти уже жок. Ана ошо жана уруксат бериш керек деп. Сүйлөгөн кызга каршы чыгып атам да. Ата-энем негизи айтып атат го, ата-энелер тарбия берет, жетиштүү депчи. Балким сиздин ата-энеңиз тарбия эмес эле багып аткандыр сизди. Кандай карайсыз? Балким ошол тарбиянын чегин же болбосо ошонун чыккан результатты кантип сиз көргөзө аласыз? Азыр бул кызыбыз айтып атат. Демек жанагы уйларды багып берсе анан сүт берет го. Анан биздики ошондой болуп калган жокпу деп атат да. Багылып эле тарбия берилбей калган жокпу деп атат. Ата-энелер
эже агайлар ошондой туура эле тарбия берип атабы силерге? Жок, тарбия берет эле, ар бир ата эне өзүнүн баласына тарбия берет да. Кантип берет? Жаман жолго барба, тигинтпе, мынтпе, өзүн жакшы жолго салып, ар бир ата эне берет, ар бир ата эне баласын жаман болсун дебейт да. Мен ушу чоң суроо берем. Мисалы, мындай ата эне тарбияланган кыз ата эненин тилин алыш керек. Ооба. Мисалы, сенин ата энең айтса да, кызым мынау балага күйөөгө чык десе, чыгасыңбы? Атам айтса чыгам. Апаң айтса чыкпайсың, а? Чыгам, эми ата энем. Демек, мынакей ушундай кыздарыбыз бар экен, ата энеси айтса турмушка чыга берет. Силер чыга бересиңерби? Мен бул эжеге каршы чыгат элем. Сиз дагы багып анан тарбия берилбейт дегенгечи. Ошо баккан сөздөрү, мисалы, тигини кылба, бул жака баспа, андай кылба, мындай кылба деген бар. Ошол бакканы да ошону менен биз тарбия алып жатпайбызбы? Ошол айткан, ар бир айткан сөзүн биз тилин алып, ошол да тарбияга кирет да. Бул бакканын биз бизге болгон беримин, ошол сөздөрүн биз тарбия катары кабыл алабыз. Сенин ата энең кичине шампанский ичеби? Майрамдарда. Кичине. Эми мас болгончо эмес, кичине. Жок. Такырап келбей үйгө? Жок. Конок кезде? Конокту кантип тососуңар анан? Жөн эле мындай чай менен тоспосуңар, торт менен, Ооба, конокту конок келет десе эле дайыма ичимдик болбош керек да. Конокту деле жанагындай азыр көп суусундуктар бар, мисалы, сокторду. Биз ошондой сокторду алып, дасторконду жакшы кылып жайып, жакшы эле тособуз. Жаңы жылда? Жаңы жылда дагы. Шампанский жок? Жок. Жигиттерден барбы? Үйдөн улуусуңбу же ага эжелериң барбы? Азыркы сүйлөгөңүз. Үйдөн улуусуңбу же сулуусуңбу, ким дейт? Мен үйдөн эң улуусу болом. Жана өзүмдүн бир иним бар. Үйдө 2 бир тууганбыз. Сергек жашоо абдан жакшы. Сергек жашоого умтулабыз. Эми жерде жаштар сүйлөйт болуп атпайбы? Анан тагын атканакей, эми диний түшүнүктөрдө дагы айтылып кетти. Шаптан ага айтты, 2 кызым хижаб жабынып, мындай бул таасир болуш керек кайсы бир деңгээлде. Эми баары хижаб жабынсын деген ой эмес го. Бирок баягы ичпеген, жебеген жердин алдында дейт. Мына ушул жерде сиз менен биз турабыз. Кантип Кудай алдында күнөөгө батабыз. Ичпедик, жебедик, жалаң сок менен тособуз. Баягы сүйкүмсүз. Мындай эми биздин ал үчүн замана бала эне мен айтайын дегеним мындай да, тарбия боюнча жаштар сүйлөйт экен. Тарбия орустун эмесинде бар. Энде крина педагогика деп коебу. Эненин курсагында жаткан баланы тарбиялаш керек экен да. Керек болсо. Кайсы бир жолдору бар экен ошонун. Андан сырткары биз төрөлгөндөн баштап диний жолдо басып. Анда кеч болуп калбайбы? Ооба. Эненин курсагында кеч болуп калбайбы? Эненин курсагында вот мынакей кеп суроосунда да. Ошол жактан тарбия көрүш керек экен бала. Анын жолдору бар экен өзүнүн. Музыкалык жол менен тиңдей мындай. Жарык дүйнөгө келгенден баары кечигип атат. Эми бул кызым айтты азыр. Албетте сергек жашоо жакшы. Сергектик жашоо жакшы. Бирок баары шатырасатына түшүп атса, ичпедик, жебедик деп айтпайбыз да. Ичпеген, жебеген жердин алдында дейт экен. Көз жумулуп топуракка көз тойгондон кийин ичпейт, жебейт экенбиз. Андан бери пендекен. Сиз кантип тарбиялайсыз? Жалпы агымда тарбиялайм мен. Ушу жалпы агымда. Айтып өтсөңүз бираз. Ичпе, жебе дебейм. Же ичер, бирок чеги менен, Баягы орус сөзү бар. Сколько, с кем, когда деген. Меру знать во всем. Бардык жагынан чени менен, ыгы менен болсо болот. Анан ичче деп, мына менин балдарым ушул мектепти бүтүп кетти. Ага эжелер окутту. Мына мен ата эне катары. Кудайга шүгүр. Ошо мен шаарда 2 уулум, 1 кызым бар. Ошолор тынч жүргөн үчүн мен бул жерде ыбырап, жүрөгүмдө тынчтык бар. Адамдын жүрөгүндө тынчтык болуш керек. Анан эгер эметпесе, мына 7 апрелдин, былтыркы 7 апрел кандуу кагылышын катышуучулар андан дагы. Звонок этип айттым, көзүңөрдү ачкыла, радио шоуга барчу болсоңор, көзүңөрдү чукуйм. Демек сиздин тарбияңыз менен алар сиз пульт биякта, пульт менен башкарып, сиз айтканыңыздай болот. Айтканыңыз закон. Эми закон дебейм, ар кимдин өзүнүн кандан кенден. Сиз анда өзүң билип тарбия эткезиңер. Өзүң бил. Азастан ичсең да. Сизге биякта карама. Кечиресиз, мен сизге каршы чыгам да. Бул жердечи.
себеби дегенде сиз айтып атасыз эненин курсагында тарбиялаш керек депчи. Бул жерде эгер биз эненин курсагында тарбиялап турган болсок анда абдан эле кечигип калдык го деген ой болуп атат да мендечи. Себеби деген эгер балдарыңыз жакшы болсо десеңиз, болсун десеңиз, өзүңүз жакшы болушуңуз керек да, өз үлгүлүү. Анан ошого кандай карайсыз? Эндокринопедагогика деген мен бир жерден окуп калдым эле, ошону айтып атам да. В утробе матери воспитывается ребенок дегенчи. Мына ушул боюнча гана айтты. Мына сөзсүз эле эненин курсагында тарбиялаш керек уруулап деген мааниде эмес. Сиз жана эндокринопедагогика деп туура музыка коюп койсоңузчу, балаңыз анан төрөлгөндө музыка менен чытканда бийлеп чыт. Кудай андан сактасын. Дискотека байлап. Мен ошону айтып атканымда, ошол негизи эртерээк тарбияны башташ керек деген сөз да. Эртерээк башташыбыз керек экен, Албетте. Ошол мында мен курсактанбы, жешил каяктанбы, Кудай албетте, албетте, эртерээк. Жакшы, анда жаштар сүйлөсүн. Жаштардан барбы? Ушул биздин азыркы жаштарыбыз айтып атат, биздин туура деп атат, балким туура эмес деп атат. Да, как говорится, никогда не поздно воспитывать своего ребенка и заняться самовоспитанием. Бул деген эмеден зависит этпейт, ичиңде жүрүп тарбия аласыңбы же төрөлгөндө тарбия аласыңбы? Бул ата энеден зависит этет. Ата эне кандай тарбия берет? Жакшы жолго көрсөтөбү, жакшы жолго тургузабы сени? Анан эң биринчиден өздөрү жакшы татынакай примерден бериш керек да. Көп баланын бузулуп кеткен себеби бул деген үй бүлөнүн бузулушу да. Ошол балдар көп бузулабы же кыздар көп бузулуп атабы? Көбүнчөсү балдар да, кыздар да бир тең эле. Канча пайызы? Менин оюм боюнча кыздар көбүнчө бузулат, анткени они эме да, как у них нервы слабые, они не могут выдержать этого всего, да. Мына кыздар, жигиттер айтып өттү, азыркы биздин кыздарыбыз өтө мындай слабый келет дейт, андыктан кошуласыңарбы? Ушул жигит туура айтты. Турмушта ар кандай болуп атпайбы? Туура айтат. А дегенде ата эне өзүң башкарыш керек да. Өзү кандай болсо, андан кийин канча баласы бар, 1 эмес 10 бала болобу, ата энесин көрүп туруп, ошол ата энесин баскан жолун басат да. Мен ушундай ойлоймун. Кээ турмушта ар кандай болуп атат дегеним себеби мындай болуп атат да, кыздар кээ бирде турмушка чыгып калганда, ошо барган жериндегилер айтат, булардын ата энеси кандай экен деп. Алкаш бекен, эмне экен деп, жакшы бекен депчи. Ошонусуна карайт да, анан кийин баланын турмушу ошону менен кетет. Жакшы болсо, ой жакшы жерден келин алдык деп, ошо жерден эме кылат да, сыймыктанат да. Мен ошон үчүн ойлойм, а дегенде ата эне өзүн эме кылса, өзүн түз тартипке, жөнгө салса, анан кийин балдары ошо жол менен кете берет. Ал ата энеси жакшы болгондон кийин балдары да жакшы болот да. Мен ошондой ойлойм. Демек, алма сабагын алыс түшпөйт, Кимдин ата энеси мисалы кыздарга ошо кызы многу сүйүү деген балекет бар. Ушундай ишке барбагыла, барып сүйбөгүлө, күйөөгө чыкмайчы деп кимдин ата энеси айтат? Айткандар барбы ошондой? Мисалы, сүйлөшүп отурат, силер менен атаңыз мындай деп. Ушинтип сүйлөшүп отурат да. Кызы мындай бир мужик деген балекет бар. Жакындабага, опасный. Сүйүү менен эрте күйөөгө чыккандан кийин сүйөсүң деп кимдерге айтат мисалы? Азыр ушундай балекеттин баары ушундай болот да көп. Бардык эле ата эне ошол балдарына айтса керек, сүйүүдөн сактангыла деп. Бул жашоодогу эң биринчи кыйынчылык бул сүйүүдөн да башталат да. Ал эми азыркы жаштардын бардыгы эле баягы 2 ай, 3 ай мурун көргөн адамдарын сүйүп калып, ошолордун аркасынан кетип, баягы ата энесин таштап кеткендер толтура. Андай баягы кичинекейиңден бери ысык сууңа чыдап келген ата энеңди ошол 2 ай, 3 ай мурун көргөн адамыңа алмаштырып, ошо кетип калгандар аябай туура эмес. Баягы адам болгондон кийин жашоого карап, ошого кандайдыр бир сүйүп калган болбойт да. Ал обстоятельствага карап сүйүш керек. Ошол адамды сүйгөнгө болобу, болбойбу, кандай бир ушул менен мен келечегим жарашабы, төп келишеби деп сүйүш керек. Ал башын жоготуп сүйгөн болбойт эч качан. Бирок силер ата энеңер мынтип отуруп силер менен сүйлөшүп ушул боюнча. Ушу темада мисалы мына балдарга келип, мына биз жанатан бери айтабыз го, мына 100% сүйбөгүлө, катыныңарды ээчип кетесиңер кийин деп айтабыз силерге. Бул ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот да. Убагы келгенде ата энеси айтат. Мына ага айтпады, ошо төрөлөк деле сүйлөш керек, музыка болду. Жок,
Сен кайсы убакыт ишен? Бул агайдын айтканына да кошулам, анткени аял заты бул боюнда бар кезинде эле ошол жакшы өзүн жакшы алып жүрүп баягы даңкылдаган, дуңкулдаган музыкаларды укканга болбойт, ага көп жүгүргөнгө, көп жаман нерселерди укканга болбойт. Баягы бала аялдын ичинде болсо дагы ошо сырткы нерсени билип көрүп турат, ошо энесинин сезими мененчи, ошо кичинекейинен ошо ичинен баштап эле тарбиялап башташ керек. Көп эч нерсе ичимдик ичкенге дагы болбойт. Мен дагы бул классташыма кошулам. Бул ата-энем көбүнчө мен атам айтат, бул кызды мындай карап ойлонуп, акыл эсиң менен сүй депчи. Азыр ошо көптөгөн балдар болуп атат, ошо кызды сүйүп калып, ата-энесин таштап кетип, ата-энесин жанакы каарылар үйүнө таштап кеткендер көп болуп атат да. Ошо кызды акыл эсиң менен сүйүш керек деп ойлойм. Сен сүйүп көрдүң беле? Сүйүп көргөм. Кандай болот? Билбейм, азыр эми тоок сүйлөр деп айтты. Азырча тоок сүйүү болуш керек негизи. Тоок сүйлөшө алганда кукареку. Сүйөсүң. Негизинен эми көп таза сүйүүгө жолугуп көрүлөкмүн деп ойлойм. Таза сүйүүгө жолугуп элесиң, Азыр анда силердики тоок эле сүйүү экен да. Анда ошол тоок сүйүү деген жигитибизге бир кол чаап коебуз. Сен ата-энең ошо тоок сүйүүгө барып деп айтабы, айтпайбы? Ал жөнүндө деле сүйлөшпөйбүз эми. Ойлой айтат да ошо. Кызды акыл эсиң менен сүй деп атам. Акыл эсиң менен алгандай. Эмне айтат ошондо? Акыл эсиң менен дегенде 5 эле кызды сүй. 5 эле кызды сүй деп айтпайт. Же 10. Кандай десем? Ошо эмне деп айтат? Ошо сүйүү жөнүндө эмне деп айтат? Башка бир. Өзү негизи жигиттер крышасы кеткенче сүйүш керекпи, же кыздар сүйүш керекпи? Жигиттер кыздар деле крышасы кеткенче сүйбөш керек. Неге? Анткени ошол айка айтып кеткендей, эркектер 100% сүйбөш керек да. Тогуруп кетиши мүмкүн, Жакшы, анда жаштар сүйлөсүн. Урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, мына азыркы силерди көбүнчө жигиттер баса белип айтты. Кыздар көбүнчө көп бузулат. Кыздардын өтө слабый келет эркектерге караганда деди. Ошого силердин ой пикириңер кандай? Насир. Насчет того, что девочки портятся быстрее. Я готова выразить свое, что я готова сказать, что я против, потому что мальчики зависят от других мальчиков. Мальчики все время говорят друг другу. Когда мальчик вот идет смотреть, например, футбол, он зовет других мальчиков и заставляет его. Они зависят друг от друга. А насчет девочек я могу сказать, что у них сила воли сильнее, чем у мальчиков. Вот. Шундай. Мен абдан эле каршы чыгам да. Кыздар алсыз эмес, кыздар алсыз деп атпайбы? Азыр деген аялдар эле башкарып атпайбы? Розалардын заманы болуп калып атпайбы азырчы? Анан мен айтар элем, эркектер өздөрү алсыз, эркектердин күчү жок деп айтар элем. Демек, бул кызыбыз айтып атат, азыркы кээ бир эркектер тактап айтканда лох болуп калган деп атат да. Анан кошуласыңарбы? Жок, кошулбайбыз. Розаны деле үйүндө эркек башкарат. Ал үйүнөн деле роза эмес, ал үйүнөн мындай эле тюльпан да. Бардык эле эркектер мисалы алсыз эмес, мисалы үйдөн бардык эле аялдын эркек башкарат, мисалы аял канчалык акча таап, канчалык кыйын болсо да, бар үйдөн эркек бар, эркектигин кылат да. Эркек да бар берчи ал. Жакшы экен. Тюльпандар бар экен биякта. Көпчүлүк үй бүлөлөрдү аялдар башкарып атпайбы азыр? Аялдар эле көтөрүп атпайбы үй бүлөнүн түйшүгүн, эркектер болсо бала багып атпайбы, айга кандай карайсыз? Мисалы силерде ата-энеңер ошону үйрөттү, мына эркек киши үйдө эркек киши башкарыш керек. Кызым үйгө барганда күйөөңү башкара алба деп үйрөтөбү апаңар? Же бара отуруп апаңар үйрөтөбү силерге? Барда кайненеңди көтөрүп бир чап, бийликтин баарын алып ал, күйөөңдү башкарып ал деп үйрөтөбү? Үйрөтөбү ушундай? Тарбия болобу ушундай? Семейный тарбия. Мисалы мына тарбия деген ушул да. Ошол жөнүндө отуруп алып сүйлөшөбүз силерге. Мына барганда күйөөңдү сен башкарышың керек. Күйөөңдү бияка жетелеп кел бияка. Андай деле тарбия болбойт да, бул өз баланын эле кыздын характеринен может болот. Характеринен. Характери кандай болуш? Айтпай болуш керек, ата-эне. Эми айтпайт, күндүк айтын сен барып башкарып кал эмне деп. Баланын өзүнөн болот негизи. Сен өзүң башкарганды жакшы көрөсүңбү же башкартканды жакшы көрөсүңбү? Башкарганды, конечно. Неге?
Эми сени бирөө башкарып жүрсө, аял зат башкарып жүрсө туура эмес го. Мисалы мына аялдар хитрыйды. Башыңда аялдырып туруп мурдуңа чүлүк салып сүйрөп коет. Анан бирөөсүнө жанагы айткандай жанагы кудулар го. Мен өзүм башкаргандай болуп, анан карасам эле кайра жалаякты көтөрүп жүрөм дегендей. Ошондой болуп койсо, аялды башынан алыш керек. Башынан Сен кантип кармайсың? Сүйүнкү мындай калтыраак болуш керек. Ошондо ким үйрөтөт аялды башынан башкарууду? Үйрөтпөй эле, просто өзүм эле ошондой. Өзүң атаң эчине айтпайт, Жок, айтпайт, анда тарбия жок. Ошону айтып атам, мен туугандар. Ошону айтып атам, силерге ата-энеңер ушуну үйрөтөт абы? Ошону. Жок, үйрөтпөйт аяка кимге. Муну башкаларга может үйрөтөт. Ата-эне деген биринчиден үйрөтүш керек, албетте. Ал деген негизгиси айтылганда айтылып коет да, бул мужчина не должен зависеть от своей жены депчи. Эгерде эркек бала деген өзүнүн аялына как бы привязан болсо, помешан, то он потеряет управление над своей семьей. Ата-энең жөнүндө айтпайт, Жок, айтат, там сен деген кызды сүйгөндө деген там үйдөн башкарган сен болуш керек, эркек үйдө деген болот депчи. Кыз киши эркектин оокатын кылып эмете албайт да. Негизи аял киши деген үйдө отуруп оокат кылып эметиш керек да. Эркек киши деген акча табып үй бүлөсүн багыш керек. Ошону ким айтат? Апаңбы же атаң? Природа создала да нас. Жок, атаң айтабы, апаң айтабы? Ким айтат ушуну? Апам айтат. Апаң, атаң айтпайт, Жок. Кошуласыңбы ушуга? Жок, мен буга такыр кошулбайм. Эмне үчүн аял заты үйдө отуруш керек? Иштеш керек, Аял заты дагы эркектер менен деле бирдей эле ошончо деңгээлде эле күчтүү болот. Анткени аял биз мисалы үчүн азыр билим алып жатабыз. Биз дагы кийин ушул биз дагы эркектерден калбай иштегенге мен мисалы үчүн өзүмдү айтсам аракет кыламын. Мен эч качан аял үйдө отуруш керек, аял үй оокатын гана жасаш керек жана эркек кишиге багыныш керек дегенге такыр каршы эмесмин. Мен негизи ушул каршымын. Ушуну ким үйрөттү?